Өзі mahramsız ayal, көчөдө жүргөн, сыртта жүргөн ayal, ал эркектерден болгон бир бөрүлөрдүн, же болбосо ыйманы алсыз, же болбосо ыймансыз эркектердин колундагы эле бир буюм сыяктуу болуп калышы ыктымал, Кудай сактасын. Кеч кезүүгө кошкон ала уюң менен кашка эчкин кезүүдөн малдан келбей калса, түнкү уйкуң ушундай бузулат дагы, анан барып эми иштеп кел, кредитти жабасың деп жөнөтүп берген кызың үчүн таптакыр уйкуң бузула элек. Эмне болуп жүрөт? Каерде жатып атат? Кантип жашап атат? Эмне жеп атат? Эмне ичип атат? Эмне кийинип атат? Ким менен каерде кантип иштеп атат? Аны менен ишибиз жок, бизге кредит төлөнсө болду. Бирок кашка уй чалып, баркы жок калып атат го. Мына эркектердин намысынын жоктугунан кабар берип атат. Анан эле баланчынын кызы төрөп коюптур, анан тиякта ошонча кыздар төрөп коюптур, анан кийин мындай болуптур, анан тигиндей болуптур деген сөз биздин бетибизге жабылып атат. Махрам деген сөз дал ушул жерде керек болот.